Кутмандуу кечиңиздер менен ЖМТРКнын эфириндеги жаңылыктар кызматынын толукталган чыгарылышы. Студияда Байгазы Райымкулов, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 2018 жылдын 19 апрелинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн отставкасы жөнүндө жарлыкка кол койду. Ичүүчү сууга болгон төлөм 20% кымбаттайт. Эмен валютанын жана курсуна карата кете берет. Азыркы тапта Жалал-Абад шаарындагы казылган көчөлөрдү оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Бирок алар сапатсыз болуп жатканын шаар тургундары жана айдоочулар белгилешүүдө. Мындай көрүнүштөрдү ушул долбоор менен иштеп жаткан мекеме ишканалар калыбына келтиргенден кийин гана комиссия аркылуу текшерилип кабыл алынат. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 2018 жылдын 19 апрелинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн отставкасы жөнүндө жарлыкка кол койду. Президент Кыргыз Республикасынын бүгүн жогорку кеңеш көпчүлүк добуш менен өкмөткө ишенбестик көрсөтүү тууралуу парламенттеги асылыктын сунушун колдоду. Ага 102 депутат макул, 4 каршы добуш беришти. Жарлыкка ылайык премьер-министр, вице-премьер-министрлер, өкмөт мүчөлөрү мурда элеген кызмат орундарына ылайык өз милдеттерин аткарууну өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин улантышат. Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке киришкен, жарлык кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет. Президент Сооронбай Жээнбеков ушул эле күнү парламенттик көпчүлүк коалициясында кирген фракциялардын лидерлери КСДП фракциясынан Иса Өмүркулов, Кыргызстан фракциясынан Алмазбек Батырбеков жана Бирбол фракциясынан Алтынбек Сулайманов менен жолугушту. Жолугушууга жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, президенттин аппаратынын жетекчиси Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында парламенттин 3/1 бөлүгүн түзгөн 3 фракциянын депутаттарынын өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу сунушун колдогонун билдирди. Парламент мындай чечимди өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн кабыл алды. Көпчүлүк коалиция ошол эле курамда калат деп белгиледи Иса Өмүркулов. Ошону менен бирге ал коалициянын курамына Республика Ата журт фракциясы кириши мүмкүн экенин кошумчалаган. Мамлекет башчы парламенттеги көпчүлүк коалициянын туруктуу иштеши мамлекеттин туруктуу өнүгүшүн камсыз кыларын белгилеп, парламентке бийликтин аткаруу бутагы менен жемиштүү иштешин каалады. Жогорку кеңештин депутаттарына берилүүчү кызматтык патирлерди ата-энеси жок балдар үйлөрүндө чоңойгон балдарга берүү сунушталды. Мындай демилге жогорку кеңештеги депутаттар Айсулуу Мамашева, Айда Касымалиева жана башкалар тарабынан көтөрүлдү. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул багытта коомдо кандай пикирлер бар? Мунара Жапарова кайрылат. Закир Жусуфжанов тагдырдын оор сыноолоруна туш болгон. Ал жаштайынан ата-энесинен ажырап, өлкөнүн аймагындагы 3 балдар үйүндө окуп эрезеге жетти. Өзү Ысык көл облусунда төрөлгөн. Ал 1997 жылы октябрь балдар үйүнө келип түшкөн. Ошол жерден мектепти аяктады. Учурда жогорку кеңеште талкууланган депутаттардын батирлери боюнча айтылып жаткан маселени кубануу менен кабыл алган. Анткени аны менен кошо бүткөн 12 бүтүрүүчү бар. Алардын көбүнүн үй жайы жок, кыйынчылыкты башынан өткөргөн. Бизде бир эко-үч эле турак жайлуу болгон. Калгандары ошо арабасын судурап тирилип жүрүшөт. Кээ биркилер айтышат, качан үйгө алам деп элестете албайм. Анан мына депутаттар алар деле биздин жашообузду бир күн, 2 күн болсо көрүп керек эле да. Андан билет да, аны ошо мен туура эле болуп атат деп ойлойм. Алар алыгы немеси бар жер жетиштүү, өкмөттүн немеси менен жүрүшөт. Эске сала кетсек, Жалал-Абад облусунун аймагында кароосуз калган балдарды карамагына алган бир топ социалдык мекемелер иш жүргүзөт. Орто эсеп менен аларда жыл сайын барар жери жок 20га жакын бүтүрүүчүлөр чыгат. Сузагородун Октябрьскийсинде бар жатак мектеп бар. Анан 6 айга чейинки мектептер бар, жатак мектептер бар. Убак берметте деле ошондой, бүгүнкү күндө балдар бар өзүнүн мункудай көп эмес, азыраак шартына карап, үй шартына карап биз кабыл алып берип эметип атабыз. Акбарбекте кайта өзүнүн убакыты келгенде кайтарып алып кетишип атат негизинен ушундай. Али жаш өз алдынча жогорку окуу жайларга окуп, же бир иш алып кетүүгө чамасы келбеген балдар үйүнөн чыккан бүтүрүүчүлөр ар тараптан колдоого муктаж болушат. Серепчилердин баамында коомдук талкууга коюлуп жаткан бул сунуш колдоо тапса, алар үчүн жакшы шарт жаралмак. Же жатарга үйү болбосо, эркелетирге ата энеси болбосо,
Булар үчүн өтө оор да. Ошон үчүн биринчи маселе алардын баягы жатып турганга жашоого жайы керек. Ошон үчүн бул маселени жакшы көтөрүшкөн. Муну чечиш керек. Эми мындай ойлоп көргөндө депутаттардын бир саналуу эле депутаттар болбосо баягы үйгө муктаж болгон. Калгандар баары 2ден 3дөн үйгө, мисалы үчүн Артыков деген неме канча үй бар? 5 үй бар деп жүрөбүз. Ошондой болуп атышпайбы? Демилгеге ылайык балдардын коопсуздук сакталышын камсыз кылуу үчүн балдар үйүн бүтүргөндөргө алар бутуна турганга чейин 25 жашка чыкканча аталган батирлерди камфуз формасында студенттик же жумушчу жатакана иретинде колдонууга берүү сунушталат. Жогорку кеңештин 2015 жылдын 25 ноябрындагы токтому менен бардык фракциялардын депутаттары кызматтык батирлерден баш тартышкан. Шаардын борборундагы депутаттардын кызматтык көп батирлүү үйүн эч ким колдонгон жок. Ошондой эле Алам үйдүн 1-Кичи районунда кызматтык батир бар. Ал 7 жылдан бери бош турат. Шаар боюнча дагы 6 батирде эч ким жашабайт. Жогорку кеңеш коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгымдарды гана тартат деп айтылат мыйзам түшүндүрмөсүндө. Карапайым калктагы бул демилгени колдоого алышат. Анткени жардамга муктаж болгон инсандарга кайрымдуулук кылуу менен алардын келечегине салым кошулат. Берсин ошо, өз жары жашабаса, бекеле турса, балдар жашасын да. Жетим балдар каяка барат анан? Үй жайы болбосо, ата-энеси болбосо, ошо балдарга берсин. Биз тилегибиз ошо, тилектешбиз. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште талкуу болуп аткан бул депутаттардын үйлөрүн жетим балдарга беребиз дегени бул аябай жакшы көрүнүш. Себеби бул чындыгында жашабай бош тургандан кийин бул жетим жесирликке берген биринчи жагынан келечегибизге жакшы болот, экинчи жагынан аябай чоң сооп иш болот. Нара Жапарова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал-Абад шаары. Кыргызстанга каражат салып ишмердүүлүгүн жүргүзүүнү каалаган инвесторлор үчүн башкы талап стабилдүүлүк. 11 апрелде Тоғыз Туроо районунда GL Макмал Девелопмент компаниясынын ишмердүүлүгүнө каршы жергиликтүү тургундардын аракети өлкөгө келүүчү инвесторлордун жолун бууп койгон жокпу? Гүлзина Мөндөева жооп издеп көргөн. Бир бүтүндөй мамлекет өз алдынча бутка туруп, өнүгүүгө карай багытталган кадамдарды арышы сырткы жана ички инвестицияга түздөн-түз көз каранды. Андан калса экономикалык жактан алдаганча чабалдык кылган Кыргызстан сыяктуу мамлекеттерге сырткы инвесторлордун жардамы абадай эле керек. Колунда каражаты бар ким болбосун, иштей турган, ишмердүүлүгүн чогуу алып кете турган мамлекетти байкоого ала турган биринчи талабы стабилдүүлүк. Анткени акча коопсуздукту сүйөт. 11 апрелде Жалал-Абадтын Тоғыз Туроо районунда GL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар ишканага таандык. Жаңы курулуп жаткан имаратты өрттөп салгандыгы дайын. Мындай жагдай эң биринчи эле инвесторлорду убайга салат. Чынын айтканда бул көрүнүш Кыргызстанга келип аткан инвесторлор токтоду дегенди түшүндүрөт. Келеби, келбейби ойлонуу эмес, токтоду дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн мен өзүм инвестор боло турган болсом, карап көрмөкмүн. Ушул жерден инвесторлор келип, ушундай заңкыйган бир зданияны куруп, канча эмгек, канча акча жумшаса, аны бир күндө чогулуп келип өрттөп жүрүшсе, жапайылык менен. Анан ким болсо деле капа болмок да. Талдоочу Узакбай мырзанын айтымында мындай кырдаалда күнөөнү бир бетке көрүү туура эмес. Мындай көрүнүшкө алып келген жагдай түшүнбөстүк, маалыматтын аздуулугу. Алардын айтканында дагы жан бар. Чынын айтканда эскертүү берилүү, эл көтөрүлүп аткандан кийин ошол жерге дыккат мамиле кылыш керек эле. Ооба, ошол уулуу зат канчалык деңгээлде жерге сиңет да, ошол жерге канчалык деңгээлде өзүнүн таасирин көрсөтөт. Муну элге абдан дыккат жакшы түшүндүрүп бербесе, бул окуя боюнча жалпы тергөөгө алынган 120дан ашуун адамдын ичинен 15 киши конкреттүү тиешеси бар деген ыкчам маалымат видеолордун негизинде кармалып, анын арасындагы 3 аял бошотулган. Ал эми 17 апрелдеги нааразычылык талабы ошол кармалгандарды бошотуу болгондугу да белгилүү. Буга чейин козголгон кылмыш иштеринин негизинде 15 атуулук Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгына алынып келинген болчу. Ошолорду кое берүү талабын, ошондой эле экинчи талабы бул ошол компаниянын өздөрүнө дагы жоопкерчилик тартылсын деген талаптарын коюшуда. Бул маселе өкмөт жогорку кеңештин 3-чү фракциясына отчет берип жатканда да көтөрүлгөн. Анын негизинде күнөө өкмөттө да бар экендигин айтылган.
Азыр Кыргызстандын баары эле саясатчы болуп кетти, Бактыркеш, ачык айтайын. Ачык премьер-министр катары сизде маалымат көп. Канкен күндөдө болуп боёсу канган иштин кийинки таасирлери келечекке тийбей койбос. Анткени бул окуядан кабардар кайсыл гана инвестор болбосун каражатын биз жака карата чачаар эмес, катары дайын. Тагайбек Акматов, Гүлзина Мөндөева, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Азыркы тапта Жалал Абад шаарындагы казылган көчөлөрдү оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Бирок алар сапасыз болуп жатканын шаар тургундары жана айдоочулар белгилешүүдө. Анткени өткөн жылдында күз мезгилинде жамалган жолдордун абалы начар болуп, бүгүнкү күндө алардын чөгүп кеткендигин байкоого болот. Теманы кесиптешим улантат. Учурда калаанын көпчүлүк аймактарында суу түтүктөрүнүн реконструкциялоо жумуштары жүрүүдө. Анын алкагында негизги жана ички көчөлөрү казылып, түтүктөр алмашкан жолдор кайра калыбына келтирилген эле. Бирок жамалган көчөлөрдүн көпчүлүк бөлүгү чөгүп кеткендиги байкалууда. Акча кетип аткандан кийин баары жол сапат. Акча кетип жаткандан кийин сапаттуу курулса жакшы болмок. Жолдорду көрүп жатасыздар. Барды көчөлөр ушундай болуп калды. Сууга казгандан кийин жолдор чөгүп, эми башкадан оңдоого туура келип жатат. Иш болгон жерде албетте кемчилик болот экен. Кемчиликтер көп. Ушул эле эң негизги магистрал болгон жолдорду дагы бүгүнкү күндө айдоочулар бир нече жолу жалып кылышып атат. ОЗЕК түрдө дагы, кат түрүндө дагы. Анан бул биз шаардык кеңеш көзөмөлдөөчү орган болгондуктан чыгып, жеринде көрүп, буларга эскертүүлөрдү берип атабыз. Жолдордун сапатсыз болуп жаткандыгы боюнча жергиликтүү бийликтин да кабары бар. Бирок суу түтүктөрүн реконструкциялоо толук бүткөнгө чейин алар калыбына келтирилет деп ишендиришүүдө. Анткени жамалган жолдор 3 жылдык кепилдик менен ушул жылдын 1-июлунда мэрияга алынат. Эгерде жогорудагы көчөлөрдүн чөккөн жерлери алмаштырылбаса, кала бийлиги аны кабыл албастыгын кошумчалайт. Жолдун сапаты кайра калыбына келтиргенде сапаты начар болуп, өзүнүн талабына жооп бербесе, кабыл алынбайт. Моундай көрүнүштөрдү ушул долбоор менен иштеп жаткан мекеме ишканалар өзүнүн эсебинен кайра толук кандуу калыбына келтиргенден кийин гана комиссия аркылуу текшерилип кабыл алынат. Калада эскирген суу түтүктөрүн жаңылоо жана эсептегичтерди орнотуу 2015-жылы башталган. Ага Европа өнүктүрүү банк тарабынан 7 миллион евро бөлүнүп, 3 миллионун Асияга, калганы гранттык негизде келген. Ал эми ошол каражаттын 4%, же 300 000 еврого жакыны жолдорду калыбына келтирүүгө бөлүнгөн. Ошол жаңы түтүктөргө өткөргөнгө чейин ошол жерде чыгып кеткен суу ошондой отургузганга алып келди да, ошол жерлерде. Эми бул жумуштар кайрадан ошол аткарып жаткан курулуш ишканаларын кайрадан ошол кеткен кемчиликтерди жоюп, кайра өзүндөй кылып калыбына келтирет. Белгилей кетсек, жогорудагы сапатсыз жамалган көчөлөрдүн асфальттары алынып, кайрадан сапаттуу болуп жамалаарын тийиштүү адистер ырасташат. Зарина Жапар кызы, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Сууга болгон төлөм 20%га кымбаттайт. Эми жарандар июль айынан тарта жогорулаган баада ичүүчү сууга төлөм төлөй башташат. Бул туурасында шаардык суу канал бөлүмү маалымдады. Баанын көтөрүлүшүнүн себебин Диана Ремжанова иликтеп көргөн. 2,5 жылдыктан, тактап айтканда 1-июлдан тартып жашоочулар сууга болгон төлөмдү киши башына 76 сомдон төлөй башташат. Башкача айтканда, азыркыга салыштырмалуу ичүүчү сууга болгон төлөм 20%га көтөрүлөт. Тийиштүү жетекчиликтин билдирүүсүндө баанын өсүшү жабдуулардын жана түтүктөрдүн эскилигинин жеткендигинде. Учурда Европалык өнүктүрүү банктын каржылоосу менен шаардагы суу түтүкчөлөрү алмаштыруу иш-аракеттери жүрүүдө. Быйылкы жылдын өзүндө эле 20 миллион сом кайтарым болуш керек. 20 миллион сом биз Евробанкка кайтарышыбыз керек. Кредиттин кайтарымы. Ошо быйылкы жылы 20 миллион, эмдиги жылы 21 миллион, андан кийинки 20-чы жылы 24 миллион. Бул эми жанагы эменин валютанын жана курсуна карата кете берет. Ошентип 25-чи жылга чейин биз ошо 1-фазаны кайтарымын кайтарышыбыз керек. Ошого байланыштуу, ошого 20%га көтөрөбүз деп элге маалымат бердик. Бул негизинен ошол кредиттин кайтарымына байланыштуу болуп атат. Шаардык суу канал мекемеси сууга болгон төлөмдүн көтөрүлүшү туурасында калкка түшүндүрүү иш-аракеттерин жүргүзүүдө. Бул боюнча шаардык кеңештин депутаттарына да сунуш берип, коомдук угууга да койгон. Контроллор аркылуу берилип атат. Анан кече жакында мэриянын
колдоосу менен Барп театрында коомдук угуу уюштурулду. Бардык катышкандардын көпчүлүгү ушул тарыхтын көтөрүлүшүгө макулдугун беришти. Каршылыгын көрсөткөндөр бар, бирок түшүндүрүп жеткизип атабыз элдерге, жеткирип атабыз. Керек да биз өзүбүздөн чыгып атпайбыз. Биз наоборот элге сатып атпайбыз, башка Төлөмдүн кымбатташына шаар тургундары наразы. Бүгүн көп кабаттагы үйлөрдүн жашоочулары суу канал мекемесине болгон даттануусун айтып чыгышты. Алардын айтымында аталган мекеменин кызматкерлери батирлердеги кишинин санын болжолдуу түрдө жазып чыгышкан. Анда ар бир батирде 4төн жогору адам саны эсептелген. 3 баланын эм кичинекей бардык 15 жашка чыкпаган, 5 айлык, 3 жашар, 5 жашар мектеп жашындагы ушулар. Ошого мурда мен бир адам толук бир адамга төлөп жүрчү. Бул айда келиптир 4 адам деп. 4 адам мен кайсы 4 адамга төлөйм мисалы. Мен бул өзүм гана жашайм, мисалы жаш балдарга алынбайт. Эмне үчүн 3 адам жашаса 296 сом келет. Мындай келген эмес башта. Биз күйөөм иштебесе, кызым садикке барат, өзүм иштебейм, үйдө отурамын. Кантип төлөп эметип беребиз биз? Суу өзүмүздөн чыгат, свет. Бардык төлөмдөр кымбаттап атат. Элди ойлогон киши жок. Суу өзүбүздөн чыкса, анын баасын көтөрүүнүн кажети жок болчу. Мен депутаттардан суранып кетер элем. Ушул маселеде элдерге жардам берсе. Азыркы тапта эскелиге жеткен суу түтүктөрүн жаңылоо иш-аракеттери жүрүп жатат. 2018-жылдын июль айында биринчи фаза бүткөрүлүп, 9000 суу эсептегич коюлат. Белгилей кетсек, шаар боюнча 20 000ден ашуун абонент бар. Диана Райымжанова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Суу демекчи Базаркулгон районундагы Урсат айылы түптөлгөн күндөн тартат таза суу менен камсыз болгон эмес. Алар алыскы коңшу айылдардан суу ташып пайдаланышат. Айрым жашоочулар жолдун алыстыгынан ичүүчү сууну сатып да алышат. Мындагы элеттиктерди түйшөлткөн маселе менен жеринен биздин чыгармачылык топта таанышып кайтты. Султанай Нышанбаева тапкан каражатынын дээрлик басымдуу пайызын сууну сатып алууга сарптайт. Айтымында айрым учурда аны сатып алууга да мүмкүнчүлүгү келбейт. Анткени ар сайын көрсөтүлгөн каражатты табууга мүмкүнчүлүгү жок. Мындан улам үй бүлө мүчөлөрү суусуз калган учурларда болгонун кошумчалайт. 1-2 күн келмей калады суулар. Күтөмүз. Умда тынмай окуп турады. Ham toza суу хлорланган, табий суу деп энди opalarımızdan çıkıyaptı nariyada. Endi bizge yetip kelgeyi. Şuna deb eshitamiz. Oyiga 75 so'mdan to'laymiz deb. Суу маселеси аталган айылды гана түйшөлтпөстөн мындан сырткары Базаркоргон айыл аймагындагы 3 айылдын негизги көйгөйүнө айланган, бирок бул маселе жакынкы күндөрү чечилбей тургандыгын тийиштүү адистер маалымдашат. Себеби мамлекеттик казнада азырынча дал ушул аймактарга таза суу үчүн каражаттын жоктугун билдиришет. Акчаны жеткизген тез проектлер өтөп атат, тез иш бүтүп атат да. Акчалап алса, буларда негизги суу магистраль келген, ошонун малаларга тарткыш керек. Анткени менен учурда Базаркоргон районунун 81,7% таза суу маселесинен арылган. Алардын басымдуу бөлүгү эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашкан. Айтса, ушул жылы Базаркоргон айылындагы 10 көчөгө 130 чакырымга суу түтүктөрү тартылып, орнотулуп жатат. Бул үчүн толугу менен 10 миллион сом керектелет. Бирок азырынча жергиликтүү казнадан жана жеке ишкерлердин колдоосу менен 3,5 миллион сом чогулган. 10 көчөгө суу түшүрүш, 13 километр. Азырынча ошону жергиликтүү бюджет эсебинен аткарабыз деп даярдап атабыз. Калган дагы эми донорлор менен сүйлөшүп атабыз. Спонсорлор бар, алар келип атат. Кудай буйрса бир 20 километрде водопровод кылабыз деген максат менен иштеп атабыз азыр. Базаркоргон районунун 57 калктуу пункттарынан 46 айылы суу түтүкчөлөрү аркылуу ичүүчү таза суу менен камсыз болушкан. Ал эми калган 11 айыл булактардан, арык жана сайлардан ташып ичишет. Литаса Камчыбекова, Байман Тургуналиев, Базаркоргон району. Сузак районунун мектеп окуучулары аймактарды өнүктүрүүдөгү жаштардын ролу жана бул багыттагы жетишкендиктери жөнүндө атайын жыйын өткөрүштү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да күбө болушуп, жаш улан кыздардын көтөрүп чыккан көйгөйлөрүн угушту. Милиция, айлыктын кызматкерлери жана атемдер жаштардын пикир айтышуу аянтчасы. Алар аймактык жана жергиликтүү деңгээлдеги чечим чыгаруу процесстерине катышуунун маанилүүлүгүн талкуулашты. Жерлердеги көйгөйлөрдү көтөрүп, аны чечүүнүн жолун издешти.
Биздин мектептин парламенти болсо бул окууга барып, биздин айылдагы жол коопсуздук деген көйгөйдү алып чыктык. Бул жол коопсуздук деген көйгөйдү алып чыгып, биз ушул көйгөйдү азыр биз бул жерде болуп жаткан жыйындагы Сузак районунун акимине жеткирдик. Бул Сузак районунун акими дагы ушуну биздин жол коопсуздукту угуп, бизге дагы өзүнчө көмөк көрсөтүп жардам берет деген үмүттөбүз. Бул иш-чара Сузак районунун мектеп окуучулары үчүн маанилүү. 5 мектептен тандалып алынган активдүү жаштар тобу мектеп парламенти менен биргеликте иш жүргүзүштү. Аны менен өздөрүнө лидерлик сапаттагы өрчүтүп жатышат. Өтүп аткан иш-чарабыздын аты айтолук деп айтылат. Негизи бул жаштарга үн берүү, ушундай бир платформа куруп аткан болчубуз. Бүгүн ошо Сузак районунда 5 мектептер менен иштейбиз. Ошонун алкагында мектеп парламенттери менен. Ошо мектеп парламенттери өзүнүн айылында изилдөө жүргүзүшкөн болчу. Жергиликтүү аймактарда кандай көйгөйлөр бар, кандай маселелер бар, ошол изилдөөлөрдүн натыйжасын бүгүн презентация кылып жатышат. Анан ошол эле көйгөйлөргө карабастан өзлөрүнүн сунуштарын да айтып жатышат. Район башчысы да бул долбоорду колдоого алган. Айтымында өлкөдөгү орчундуу маселелерди чечүү менен көп учурда жаштарга терең көңүл бурулбай калат. Эң кызыктуусу булар ошол көйгөйлөрдү кантип чечсе болоруна аракет кылганында да. Биздеги эми көйгөйлөрдүн баардыгын алып чыккан оңой, бирок анын чечүү жолун талдап, ошону туура жолго салуу бул өтө кыйын да. Ошондуктан мына бүгүн активдүү жаштарды чакырып, ушундай райондук мамлекеттик администрациянын деңгээлде 3 мектептин арасында өздөрүнүн дискуссиясын жүргүзүп атканы бул келечектеги жаштарды биздин келечегибиз экени, ошолор бизге коомго эртеңки күнү пайдасы тиерине бир өбөлгө түзүп атат да. Кошумчалай кетсек, балдарга жана жаштарга жагымдуу долбоору жаштардын жана өспүрүмдөрдүн коомчулуктун өнүгүүсүндөгү бирдей катышуу потенциалын жогорулатат, диалогторду түзүүгө багытталат. Нара Жапарова, Манас Назаров, Сузак району. Региондорду өнүктүрүү жылында областыбызда жарыяланган 3 айлыктын алкагында Аксы районунун Гербен Авлетим таш көмүр трассасынын жийектерин таштандылардан арылтуу, дарактарды бутап, арыктарды тазалоо жумуштарын аткаруу максатында 3 айыл аймагынын эли ишемиликке чыгышты. Ишемиликтин жүрүшү тууралуу келен элек аймактык кабарчыбыз баяндайт. Бул демилгени Кербен шаарындагы мекеме ишканалардын жамааттары да колдоого алышып, ишембиликке чыгышып, жол жээктерин, эс алуучу жайларды тазалашты. Райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунан 50 адам ишембиликке чыгып, активдүү иштешишти. Үй-бүлөлүк медицина борбору, врачтар, орто медицина кызматкерлер болуп чогуу чыгып, ушул таш көмүр Аксы жолундагы тегерек чекесин тазалап, актап, дарактардын мындай курап калгандарын кыйып, жолдун чекелериндеги чачылып жаткан жанагы бөтөлкө, салафан ушулардын баарын жыйнап, тазалык, таза коомдун негизин иш алып баратабыз да. Жергетал айыл аймагынан чыккандар жол жээктеринин таштарын терип, дарактарын акташты. Мында 25 чакырым жол тазаланып, 1000 түптөн ашык дарактар буталып, акталды. Авлетим айыл аймагындагы Аксы райондук Сетакан Каратедо Интернешнл Федерациясынын жаш спортсмендеринен 100 бала чыгып, айыл аймагынын 3 айылында тазалык акциясына катышышты. Авлетим айыл аймагы боюнча бул күнү жалпы 200дөн ашык адам ишембиликке чыгып, областыбызда жарыяланган жашылдандыруу жана көрктөндүрүүнүн 3 айлыгына өз салымдарын кошушту. Быйылкы жылда алманын, жаңгактын, 1000 түптөн ашык гүлдөрдүн, 1,5 миңдей кайналынын көчөттөрү отургузулуп, негизги суу келүүчү каналдар тазаланууда. Ар бир айылда өзүнө жараша чыгып, 5 километр каналды Коргон айылынан казып атат. Ар бири өзүнүн тиешелүү жерлерин акташып, эл дагы мына бүгүнкү күндө жапы чыгышып, үйүнүн тушун актап, арыктарын чабышып, тазалык болот. Бул тазалык болсо, элге дагы, өзүбүзгө дагы баардык нерсе айылдан башталат деп, ушу айылдын баш жагынан баштап тазалап атабыз. Район боюнча быйылкы жылда өкмөт тарабынан демилгеленген таза жашоо долбоору кызуу колдоого алынууда. Март айынан бери бул сыяктуу тазалык акциялары байма-бай уюштурулууда. Дайыма жуманын ишемби күндөрү ишембиликтер өткөрүп келүүдөбүз. Бүгүнкү күнүдөгү бардык айыл өкмөттөрдө мындай ишембилик өтүп атат. Ошонун ичинде 3 айыл өкмөтүнө кошумча мекеме уюмдар кошумча барып, жол жээгиндеги дарактарды бутоо, тазалоо, арыктарын чабуу, актоо, ошондой эле Кербен шаарындагы село каналдагы тазалоо боюнча катуу субботниктер жүрүп атат. Аксы району Кыргызстандагы туристтик аймактардын бири. Кооз жаратылышы жайкысын миңдеген эс алуучуларды кучагына камтыйт. Учурдагы тазалыкка багытталган иш-аракеттер туристтердин таза абада эс алууларына шарт жаратат.
Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Аксыр району. Бейшемби күнгө алынган жаңылыктарыбызды спорттук жаңылык жыйынтыктайт. Жалал-Абад шаарында өтүп жаткан Жалал-Абад областык мектеп окуучуларынын спартакиадасында эркин күрөш боюнча мелдештер болуп өттү. Бул багытта спорттук кабарчыбыз Маматкадыр Маматалиев айтып берет. Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектебинде өткөн эркин күрөш боюнча мелдешке спартакиаданын алкагында өтүп жаткан спорт оюндарынын башка түрлөрүнө салыштырмалуу областтын бардык аймактарынан командалар келип катышкандыгы өзгөчө болду. Чейрек кылымдан бери жылда ушул убакытта өтүлүүчү бул оюндарга алгачкы ирет Тогуз-Тороо районунан жаш атлеттердин келип катышып жаткандыгы көптөгөн спорт тармагын тейлеген адистерди жана спорт жаатында жазган журналисттерди таң калтырды. Туура айтасыздар, биз Тогуз-Тороодон 2 сутка жол жүрүп келдик. Биринчи жолу катышып атабыз ушу спартакиадагачы. Анан балдар Кудай буйрса утат деген жакшы ойдомун. Күчтөрүн сынашты. Ушу машыктыруучулардын 1 жылдык ушу эмгегин ушу менен сынайбыз да областтанчы. Анан көз караш эркин күрөш Тогуз-Тороо районунда өтө жакшы. Спонсорлор чыгып атат, жардам берип атат. Ошолордун жардамы менен келдик да. Биринчи жолу катышып атабыз. Спорт оюндарынын олимпиадалык түрүнө кирген эркин күрөш боюнча мелдештерде көпчүлүк спорт күйөрмандары жалпы командалык эсепте Жалал-Абад шаары 1-чи орунду жеңип алат деген ишеничте турушкан. Бирок башка район шаарлардан келген атаандаштарына караганда күрөш килемчесинде өздөрүнүн техникалык жагынан артыкчылыгын көрсөтө алышкан Сузак районунун жаш балбандары 1-чи орунду жеңип алышты. Жалпы командалык эсепте 2-чи орун Нокен районунун жаш атлеттерине ыйгарылды. 3-чү орунда жогоруда биз сөз кылган Жалал-Абад шаарынын спортчулары болушту. Командалар бизде бардык район, областтын бардык шаарлары толук катышып, жалпы эсебинде 120 катышуучу болуп, бардык командалар толук келип, азыр Кудай кааласа жакшы отборду өткөзүп, күчтүү даярданып, республикага барабыз. Белгилеп кетчү жагдай финалдык таймаштарда жеңип чыккан жаш балбандар 3 майдан 5 майга чейин Чүй областынын Кара-Балта шаарында өтүүчү мектеп окуучуларынын республикалык спартакиадасында Жалал-Абад областынын атынан күрөш килемине чыгышат. Маматкадыр Маматалиев, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары. Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктар кызматынын бүгүнкү чыгарылышы жыйынтыкталат. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Саламатта калыңыздар.